Манан негизи мен ушу спорт сарайы салынса деп, спорт сарайда турабыз го. Маданият сарайы салынса деп тилек кылам. Муну Садыр Жапаров, Камчиев, Ташиевтерден баарын эле үмүт кылса боло турган болуп калачак. Бул сыйкырчу эмне эле билбейм. Биздин үй жака стадион салып койду, Тоол 50.000 кишилик, Мени менен эл бирип атат го. Алан мен ушу Маданият сарайы жок да, бизде Казакстанда бар, Өзбекстанда бар. Бул спорт ордосу бул деген. Бул Акчол Макмутовдардыкы, мен эмне жүрөм дейм да бияктачы. Негизи ошолордун сарайында бизде жок артисттерде. Кичинекей эле филармониябыз бар, ошо ниет кылам буюрса Тоголок Молдо атындагы бир чоң 5000 кишилик спорт сарайы салынып калса деп ниет кылам. Кол чаап коюңуздар, бир болуп калсын эле. Рахмат. Майрамдык маанайды күтүп калган досторума жакшынакай ырбелегин тартуулап концертимди улантайын. Ошол Акталалык 78-жылкы менин алтындай болгон бир туугандарым, Акталанын 78-жылкы жигиттери бүтүндөй Кыргыз Республикасынын 78-дерине бир ырбелек кылбайлыбы деп мага идея айтышып, ыр жаздырып ырдатышты. Мени жакшырдын автору кылып, бүтүндөй классташтарыма сүйкүмдүү кылып койгон. Акталанын 78-дерине кол чаап коюңуздар. Жалпы 78-дерге белек ушул ырды сиздерге ырдап берелим, кабыл коюңуздар. Классташтар сиздер үчүн 78 май. Эпале! 85 окуп баштадым, сендей дос болду тапканым. Ардайым жашайт жүрөктө, алтындай классташтарым. 95 жылдай тарадык, коштоштук алтын балалык. Кол үзбөй келе жатабыз, ушундай бойдон калалы. 78 май, бир көзкөн эгиздерим ай. Канча дос тең туш күтсөм да, баары бир сени издедим ай. 78 май, канча дос тең туш күтсөм да, баары бир сени издедим ай. 78 май. Кыздарга салам жолдойбуз, достор колдойбуз. Кудайдын жүрсөк жолунда, корбулар жаман болбойбуз. Эстешип бала кездерди, эскерип өткөн кеткенди. Кыз берип келин алышып, катташа турган кез келди. 78 май, бир көзкөн эгиздерим ай. Канча дос тең туш күтсөм да, баары бир сени издедим ай. 78 май, канча дос тең туш күтсөм да, баары бир сени издедим ай. 78 май. Кетти! Буюрса бийлейбиз, Шатуновго кол чапкандай кол чаап коюңуздарчы. Кетти! Баасыздарбы, 78-дер! Bir göz эгиздерим ай. Канча дос тең туш күтсөм да, баары бир сени издедим ай. 78 май. 78 май, бир көзкөн эгиздерим ай. Канча дос тең туш күтсөм да, баары бир сени издедим ай. 78 май, канча дос тең туш күтсөм да, баары бир сени издедим ай. 78 май. Кол чаптыңар, колдон келди кубаттап. Кубангандан кетким келди сырактап.
мен 78 деп сыймыктанып ырыкканда туруп алып кол чапкандарга рахмат. Залдың тең эле болду, анан дагы толгула. Кыскасы биз менен эле башкаларды ойлонбой эле койгула. Анан моулар туруп атканда калгандар намыстан отургандар аман эле болгула. Албетте баары тамаша, олтургуга жанаша, кайф экен го баары мени караса. Рахмат. Рахмат. Карындаштарым келип эле тартып атат. Хит болбосом болду. Эртең TikTokко чыгып хит болбосом болду. Рахмат эмесе урматтуу угандар, дагы бир жаштык кезде эске салалы. Биздин жаштыгыбызда Кудайга шүгүр, TikTok жок болгонуна шүгүр, Кудайга шүгүр. Instagram жок болгонуна Кудайга шүгүр. YouTube'тун жок болгонуна чексиз шүгүр. Керемет чоңойдук, телефонду билбейбиз. Биздичи апаларыбызчы төпөштөп, сабап, уруп, токмоктоп, үйгө ап келе албай, ызгычуу болуп, 5 жолу алып, 6 жолу качып кетип жүрчү элек, азыр токмоктоп эшикке чыгара албай курадык балдарды. Бүт үйдө жатат. Бизди алып келе алчу эмес. Заман алмашып кетти. Бардык жагынан алмашып кетти. Эркектер менен кыздар алмашып кетти. Эмне болуп кетти, ушундай болуп кетти. Мындай эркектер кызга окшоп баратабыз, кыздар эркекке окшоп баратабыз. Мындай эркектер кор болуп баратабыз, ачык эле айтайынчы, мындай кор. Но аялдын укугу деп мындай жанагыларды бар го, эмнелер эле? Мындай көп эмнечи? Ушундай анча көк эмесмин дейт эле, ошондой. Ошолорчу. Ошолор деле аялдардын укугун талашып атат. Динде дагы укмуш аялдын эненин укугу ушундай бийик кармалган. Ошону таянып алып, эркектин укугун унутуп калып байкуш эркектер жаман курады акыркы кездерде. Мен мына 7 дубанды кыдырып жүрөм, кайсы үйгө гастролдоп барып, үйүнө кирип чай ичип калсак эле, аялы эмес, күйөөсү мен дейле. Кайсы үйгө барсак эле тоголум, аялдардын заманы болматы келди. Айтайын дегеним, мына 85 жыл нары биздин кыргыз айымдары эч ким шым кийишмескен, өлүп кетейин. Мына 85 жыл эле болуп тур, эркектердин шымын тартып алганыңарга. Уялбай күлүп коюшпадым. Куттуктайбыз, 85 жылдык юбилейиңер кут болсун. Биз эркекпиз деп жүрөбүз, эркектерчи биз манастын урпагыбыз деп коебуз анан дагычы. Деп туруп эле аялдарыбызга тарттырып бирдик го шымдарыбызды. Бирок Алла таалама бар экен, шүгүр, Кудайга шүгүр. 15-20 жыл болду, өчүбүз талгандай болуп өзүбүзгө келип калдык го, кыш кызын шындын ичине лашинаңарды кийип алдык го. Неме өч алыш керек да, өч алыш керек. Кантип эркек болсо өзү калып кетебиз ушинтип эле. Ошол эми илгери деген машина айдаган аял көргөнбүз мени. Артисттерден угам, ушу Гүлшайыр Садыбакасова айдаган деп. Анан бир Аким бизде да Акталада Абдиева айдаса керек, ушундай бир. Чамда эркектер көргөндө таң калчу, сайыз убагында. Аял маштайда бардат, аял маштайда бардат. Койчу, өлүп кетейин, аял. Жинди болбойчу, өлбөйлө, жинди болбой эле деп. Азыр бара азыр фиттин бар аялдар, шиштаканы коюп алып эле, пипилдетсең жылбайт го, сразу билесиң аял киши экенчи. Жанда капталдап келсең спокойно, түшүп калган кирпигин коюп, күзгөдө карап турат, кайф кылып. Ошентип отурушат го. Эми эмне кылабыз, эми туугандар, бүт тартырып ийдик да негизи. Азыр мен дагы арадан 20 жыл өткөндөн кийин эркектер такыр айдабай калабыз деп коем чында. Менин да машинам жок, аялымды кор эле. Кудай жалга бузулуп калды дагы шүгүр. Сүйүнүп атам да бузулуп калган. Анткени мен ичи тар адаммын да. Меники бар, аныкы жок болгондо. Ичи тар экен, сыртынан эле көрүнүп атпай карайсың. Ушундай адаммын да. Анан ошол кыскасы аял заттын ооматы келди, ооматыңыздарды берсин. Ылайым, бирок чубак устазым көп айткан, бирок чубак устаз ар нерсени айта берген эмес, ал пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн гана жеткиргенде Курандан тафсир кылган экен. Ушул эркектерди сыйлагыла, жакуттай болсо дагы деген сыяктуу айткан да, мындайчы. Чындай, колунан эчтеке келбесе деле тигипу деп айткыла деген да. Ошондой. Бирок мен да көп эмел анан айтайынчы, кезеги келгенде аз айта берейин. Эме урматтуу угандар, биздин жаштыгыбызда ырчылар, ошолор жок болуп, ырчылар да саналуу болчу, Мына аз ырчылар билбейбиз, биз билбейбиз. Чын. Сиздерди койгула, биз билбейбиз, мына сактан артындагы ырчылар тааныбайбыз бири-бирибизди. Аябай көп илгери таанышы да бири-бирин. Айчүрек Иманалиева, Алина Жетегенова, Динара Акулова, Сыймык Бейшекеев, Мухтар Аталиев, ушундай саналуу эле болчу да. Анан биз тобу дегенде, биз тобу Кыргызстан плюс дегендердин баардыгын биз уктук го. Нур тобу, Самара тобу дегендердин баардыгын биз уктук. Анан ошол Бек Сыймык деген кастылар келет эле, ошолор чындыгында Бекбориевке рахмат айтыш керек. Канчалар жазды.
өзү билбейт санын. Ушунча ырлар жазды. TikTok эчтеке чыга элекесте биздин жаштар, менин курбалдаштарым, курдаштарым ошолордун ырлары менен тарбияланганбыз. Ошолордун ырлары менен сезимди үйрөнүп, сүйүп, кыздарга барып, өзүнчө бекбөр вип болуп, сыймык бейшекей болуп, ошолордун ырларын ырдап, айылдын этегине бир кыз келип калса, сыймык бейшекейдин жалгыз тамын ырдап, башка кыз келип калса, башка ырларын ырдап, ушинтип жүрүп чоңоюп жаштыгыбыз керемет өткөн. Ошон үчүн Бек менен Сыймык агамдай болсом деп аябай тилечимин. Бирок алардай болуш кайда, бирок ошолор менен кесиптеш болуп сахнага аралашып болгонума сүйүнүп жүрөм дагы. Эки агама ыр жазгам, ошону ырдап берейин, биздин жаштыгыбызды эске салып, Бек менен Сыймыктын ырларынан чоңойгом, ошон үчүн эки агама Бек Сыймык деген жаңы чыгарма. Деле ушул ырларды эстейм жаштык жылдарымды, махаббаттын ырын үйрөткөн эске сынык гитарымды. Уйкусу жок далай түн калды, ай жаштык ай күндөр калды. Ак сүйүүнүн тазасы барбы, күз күнөшөр жамгырдайбы. Бекбор бие бейшекейев Сыймыктын жаштыгымда кассетасын көп уктум. Жакшыларды жан дүйнөмө толтуруп, жомоктогу перилерге жолуктум. Бекбор бие бейшекейев Сыймыктын жаштыгымда кассетасын көп уктум. Байкелердин ырын ырдап кыздарга, канча кыздын жүрөктөрүн оруттум. Элегейин тегиз болчу эле, магнитофон болсо эле. Ушул ырлар үчүн рахмат, сүйүп угам азыр деле. Аста-аста көз кырын салат, ал махаббат, сапырылган сары жалбырак, саналарга ал азгырак. Бекбор бие бейшекейев Сыймыктын жаштыгымда кассетасын көп уктум. Жакшыларды жан дүйнөмө толтуруп, жомоктогу перилерге жолуктум. Бекбор бие бейшекейев Сыймыктын жаштыгымда кассетасын көп уктум. Байкелердин ырын ырдап кыздарга, канча кыздын жүрөктөрүн оруттум. кассетасын көп уктум. Жакшыларды жан дүйнөмө толтуруп, жомоктогу перилерге жолуктум. Бекбор бие бейшекейив Сыймыктым, жаштыгымда кассетасын көп уктум. Канча кыздын жүрөктөрүн оруттум, ошол кыздын бирөө азыр болуптум.
Рахмат туғандарым. Рахмат. 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 Емесе